Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 14-бөлүм. Курултайдагы жолугушуу. Ошонун эртеси күнү Көксеңирдин жайлоосунда көчмөн уруулардын арасында көөнө заманда бери өтүп келе жаткан курултай башталды. Боз үйлөр кыркалекей тигилди. Жайыкка киши батпай быкылдап турду. 10 күн бою улак тартылды. Дагы 10 күн бою буудандар менен күлүктөр күнчүлүк жолго чабылды. Ал ортодо эңгезердей эрендер найза сайышты. Кыл чайнашкан балбандар эреңишке түштү. Билектери сомодой, булчуңдары таштай болгон балбандар күрөшкө чыгышты. Уруу болуп мелдешип, жан батып, жаа тартып, ит агытып, куш салып келген меймандарга жакшы эле оюн зоок уюштурулду. Байгеге ак күмүш, кызыл алтын, үстүнө баалуу килем жабылган жүздөгөн нарлар коюлду. Алдыга келген күлүктүн баш байгесине деп сулуу күң баштаган 300 төө, 300 жылкы, 7000 кой сайылды. Таман чыккан жылкылар күнү түнү катар менен союлуп, чүйгүн майлуу эт ченемсиз тартылып, ала тоодой эт болуп, ала көлдөй чык деп айтылган кептен ашса ашып, асты кем болгон жок. Соосундугуна кымыз сунулду. Көчмөндөрдүн эзелтеден бери келе жаткан шаанилеринин бири ушундай жыйындар менен аш тойлор. Аларсыз көчмөн болбой калбайбы? Көчмөндөрдүн башын ушундай жыйындар менен аш тойлор бириктирип турат. Бул салттар болбосо эбак эле топ таштай чачылып, бөрүдөй улуп, итче тытышкан не бир доорлорго сиңип жок болуп кетишмек. Айбарча бул курултайда жаамы журттун алдына чыгып, өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, мелдешке катышууну чечти. Ага Гүлай менен болгон чатактын да салымы бар. Гүлайдын атайын жалданган жигиттерге дилдей берип, алар аны келбети суук, копол, орой кыз деп жалган кеп таратып жүргөнүн буга чейин нөкөрлөрү айтып келишкен. Ал тургай нөкөр башчы Каниза Гүлайды жарашкаганга айтып жаза берүүнү да суранган. Айбарча тек гана сиңдимдин айыбын ачканда эмне? Мен ошондой орой кыз экеним чын. Ал эми келбетимди болсо Теңир жараткан. Кандай экенимди эл журт көрүп турат. Жаман ойлогон адамдын жазасын өзү берет деп кол шилтеп койгон. Бирок башка уруулар Гүлайдын бул жомогуна ишенип алыштыр деп жаны күйгөн анда Каниза. Ишенип алса эмне экен? Эл оозунда элек барбы? Ар ким өз ишенген кебин айта бербейби? Деп моюн толгогон болчу Айбарча. Ханбикем, баары ошол сөзгө ишенип алгандыктан сиздин колуңузду сурап, бир дагы баатыр же бекзада келбей жатат го. Ушул сөздү нөкөр башчыдан укканда Айбарчанын ачуусу келди. Олдоксон сүйлөп алганына катуу чочуган Каниза Ханбикенин каарынан коркконунан кымырынып эмне кылаарын билбей калды. Бир чети кыздын көңүлүн сындырып алдымбы деп томсорду. Бир аз үндөбөй олтургандан кийин Ханбике мыйыгынан жылмайды. Чындап эле баатырлар мындай сөздөрдөн улам колунду сурап келбей жатат дейсиңби? Балким алар атам жарашкаган менен агам Куттемирбектин атак даңкынан чочулашаар. Балким чын эле терс аяк орой кыз экен деп коркушаар. Бирок менин көздөгөнүм турмушка чыгуу эмес да. Каниза анан эмне деп сурап жибере жаздап, кайрада кызды ачуулантып албайын деп тилин тишине басып унчукпай калган болчу. Айбарча курултай маалында Каган Ордодогу жыйындардын бирине ооруп жаткан атасынын ордуна катышууну Куттемир агасынан өтүндү. Ал макул болуп, жан батууга катышмай болду. Бул үчүн нөкөр кыздарды да өзүн да мыктап даярдап баштады. Курултайдын 7-чи күнү өтүп жаткан. Бүгүн жан батуу оюну өтмөк. Таң эрте Куттемирбектин өргөөсүнө уруу башчылары менен бектер жыйынга чогулду. Алар буга чейин кайсы уруу кандай жеңишке жетишкенин, кимдин салган кушу алгыр, чапкан аты күлүк, күрөшкө түшкөн балбаны күчтүү экенин талкуулап жатышты. Биярслан тегин эл жакшылары менен тең катарда эле аяк башы кеңирсиген өргөдө отурду. Өткөндөгү чатактан бери эмнегедир Айбарчаны көп эстечү болду. Кыздын алдын torой чыкканы оюна түшө калганда мыйыгынан жылмайып коет. Ошол күнү кечке жигит башчы Атаян келип, Куттемирдин кызы Гүлай менен Ханбике кайым айтышканын, бул үчүн Куттемирбек Гүлайды катуу жазалап,
аны кыздан кечирим суратканын, каарын бетин алган бек андан кийин да токтоп калбай Гүлайды өзүнүн өргөсүнө курултай бүткөнчө чыкпайсың деп каматканын айтып саймедиреген. Эмнегедир бий Арслан ичинен Айбарчаны жактап турганын өзү да сезген жок. Айбарча тайэжеңиздин бүгүн ачууланып алдыңыздан чыкканына Гүлай тайэжеңиздин тукурук сөзү себеп болгон окшойт, деди Атаян бий Арслан эмне дээр экен дегендей алдыртан тиктеп. Эмнеси болсо да менден калпыстык кетти. Бүгүн жараштай экеме барбасам, айыбым ат көтөргүс болмок эле, деп күңк эткен анда тегин. Өргөнүн ичи дуулдап турган кезде капысынан каалга шарт ачылып, Кагандын кызы Айбарча кирип келди. Кийген кийими өзүнө куп жарашып, алтындан баалуу таштар чөгөрүлүп жасалган кемер куру ичке белине кыналып, маралдай кериле басып келип, Куттемирбектин жанына коюлган такка отурду. Өргөдөгүлөр бир саам жымжырт боло калып, кызды суктана тиктеп калышты. Карындашым Айбарча, Жараш Кагандын жалгыз кызы, деп зоңк этти отургандарга Куттемирбек. Өзү да карындашын сыймыктануу менен карап, бүгүн өзүңөрдүн батаңарды алып, нөкөр кыздары менен жамбатууга катышсамбы дейт. Чек жеп отурган жигиттен тартып, бөкчөйүп отурган чалга чейин кызды колдоп катышсын, деп дуулдап жиберишти. Кыздын жүзүн ушуну менен экинчи ирет көргөн бий Арсландын жүрөгү солк этти. Шыңга бойлуу, бураң бел, кырдач мурун, тик кабак кыз экен. Жамбатуу оюну болгон кезде баатыр кыз куду каухарсымал жылтылдап, топ кыздардын арасынан өзгөчө бөлүнүп, көзгө түшүп турду. Мелдешке чыккан Айбарча оймокто эрдин бек кымтып, ат үстүндө зымырылта чаап баратканын көргөндө бий Арсландын жүрөгү шу этип, аттан кулабас экен деп коркуп, кара кер атын жалга таптап, делдиреп турду. Алыстан сайгүлүгүн катуу чаптырып келген Айбарча бир нече нөкөрү менен бийик жыгачтын башына илинген тай туяк, уй туяк жамбылардын биринин артынан бирин атып түшүргөн сайын көргөндөр кыздардын чеберчилигине таң берип, кыйкырык сүрөөнгө алып коштоп турушту. Дуулдаган калың топтун күрүгүүсүнө кулагы тунганына карабай, кашындагы жигиттерин биринчи ирет капарын элбей, бий Арслан Айбарчанын ар бир кыймылына көзү тойбой, кайра тамшанып карай берди. Анан аны бир аз мурда атасы куда түшүп барасың деген кезде тиштери арсайган, келбети суук кыз экен, деп ойлоп баш тарткысы келгенин эстеп, бир сыйра жылмайып алды. Кызыгың түшкүр. Мындай сулуу кызды эмне үчүн антип айтышты экен? Чын эле көзүң менен көрмөйүн айткан кепке ишенбеш керек экенине ушул жолу даана ынанып турду. Кыз бала болуп туруп, илберинки кыймылы менен шамдагайлыгын кантесиң, кабыландын сөлөкөтү түшүрүлгөн алтын сыргалардын өзүнө жарашканын кантесиң, шамалга тотуккан ак жуумал жүзү, жоодураган карагат көздөрү, мындай сулуу жана баатыр тайэжеси бар экенин билбей, бий Арслан ушуга чейин эмне кылып жүрдү десең? Ушинтип ойлогон тегин кайра бул оюнан өзү уяла түштү. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Гүлнура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 15 бөлүм. Өңкүр булактагы кездешүү. Кагандын айылындагы аңчылар колуна тийген аң терилерин айыл четинде жайгашкан бир нече боз үйгө алып келип тапшырышчу. Алардын баарын ошол жерде иштеген аялдар атайын ашатып, жууп тазалап, өңүнө келтиришчү. Баалуу терилерин иштетип чыгышкандан кийин тартууга кеткенин тартууга деп бөлүп, кийимдин жакасына тондор менен ичиктерге иштеле турганын тигүүчүлөргө өзүнчө бөлүп беришчү. Булардын баарынын үстүнөн текшерип карап турууга Айбарча жоопкер боло турган. Кундуз, суусар, сүлөөсүндүн терилери сыяктуу аң терилерди канча экенин, кандай иштетип жатышканын көргөндөн кийин Ханбике күн ала көлөкө болуп калган кезде айылдан ат чабым алыс турган Өңкүр булакка жанына Канизаны ээрчитип аттанды. Өңкүр булак тоо борундагы өңкүр. Ооз жагы кууш, түп жагы үй ордундай жайык болуп кетет.
Ошол түп жагында бир киши аты менен кошо бата турган жалгыз аяк жол бар. Андан ары жүрүп олтурса, адам аскалуу тоонун аркы бетине чыгып калат. Мына ошол жерде аскалардын арасында шылдырап аккан, төөнүн көзүндөй болгон бото көз булак бар. Булактын суусу агып чыгып, бирок таштардын арасына сиңип жок болот. Күн аскалардын арасынан бир аз гана көтөрүлөт да, анан тез эле көрүнбөй калат. Булакты тегерете укмуштуудай кооз гүлдөр өсөт. Алардын бири кызыл жапырак деген гүл. Ал гүл кулжа айында бир нече күн гана гүлдөйт. Анын дарылык касиети оору адамды соо кылып, соо адамды күчтүү кылаарын Кара булут агасы айткан. Аны дарылык үчүн бир нечесин жыйнап алайын деп ойлоп жүрүп, айылдан коноктордун көбү узагандан кийин бүгүн камданып чыккан ушул. Үңкүргө жете келишкен кезде анын оозу ченде эки аргымак байланып турган экен. Кара булуттун ала байпак жоргосун даана тааныган Айбарча агамда ушунда турбайбы деп ойлоп кубанып алды. Ал дагы дары чөптөрдү тергени келсе керек. Чын эле булактын жанында агасын кездештирди. Бул жолу Кара булуттун жанында жигит башы Биймырза эмес Назар устанын баласы Телтай жүргөн экен. Ал ызаат кыла кыздарга амандашып четтей берди. Бекзадам Айбарча Ханбийке келе жатат, деди Телтай, жерде эңкейип алып колундагы кичинекей темир чукулук менен чөптүн тамырын акырын казып жаткан Кара булутка карап. Айбарчаны көрүп Кара булут өйдө боло берди. Кош көрдүк, агатай. Сиз дагы дары чөп тергени келдиңизби? Кош келдик, Ханбийке. Ооба, алтын тамырларды терип жатам. Сенин келгениң жакшы болбодубу? Коржундун жарымына жете казылган тамырларды көрүп, Айбарча кызга сурады. Ушунча көп тамырды эмне кыласыз, ага? Бул алтын тамыр, алтын дегендей эле бар. Аны тигил чанаанга жеткирсем, табгачтын көпөстөрү алтын жамбыларга алышат. Ушул тамырдыбы? Анын эмнесин анча баалашат? Императордун сарайында бул тамырды өлүмдөн башканын баарына дары деп эсептешет жана император гана колдонот. Бул тамыр Жен Шен деген сулуу кыздын көз жашынан пайда болгон деген уламыш бар. Айбарча олтура калып, касылып жаткан тамырлардын баарын бириндетип, анан ирети менен коржунга салып кирди. Кара булут күлүмсүрөп унчукпай мемиреп турду. Айбарча биринчи жолу батынып атасынын оорусу тууралуу сурады. Атам эмне оорусу менен ооруп жатат? Айыгып кетерине ишенесизби? Деди Кара булутты үмүттүү карап. Жигит кыздын күнгө тотуккан ажарлуу жүзүн бир азга карап туруп, анан көзүн ала качып кетти. Каган атамдыкы карылык да. Айгат дагы узак жашайт, деди Айбарчаны тиктебей алдындагы чөптүн тамырын казымыш болуп жатып. Айбарча зирек жаны Кара булуттун калп эле аны жооткотмуш болуп жатканын сезип, ичинен тымызын үшкүрүп алды. Андан башка тиш жарып бул тууралуу сураган жок. Кара булут аны сөзгө алаксытты. Муз мурутту укмуш таптагансың го? Шаңшыган үнүн угуп, аны менен кошо бир аң уулоого чыгып келсекпи деп ойлоп койдум. Ооба, табына келип калды. Уядан албай тор менен алгандыктан шаңшы чаал болуп калды. Бирок карышкыр алгандан кайра тартпаган бүркүт болду. Ханбийке, эртең мени менен кошо Шелжи кыштагына барып келсең кантет? Деди бир азга унчукпай калгандан кийин Кара булут. Ал жерге эмнеге барасыз, ага? Ошол кыштакта темир усталар жашашат эмеспи? Алардын бири жакындан бери күмүш эритип, күмүштөн зер буюмдарды жасап жатыптыр. Абдан мыкты жасайт экен деп уктум. Мен анын жасагандарын көрүп келсемби дегем. Эгер жакшы болсо сатып алып, кайра соодалаганга Византияга алып кетем. Мен бара албай калам го, ага. Атам ооруп жатканда жанынан эч жакка чыккым келбейт. Ооба, деди Кара булут өзүн күнөөлүү сезгендей башын ылдый салып. Анан эстей коюп сурап жиберди. Бу жолу Византиядан эмне белек ала келейин? Мен сураган нерсемди алып келе аласызбы? Сен үчүн эмне болсо да, куну канча болсо да алып келем. Анда мага китеп ала келип бериңизчи. Макул, ала келем. Византияда чыны менен китептер кымбат. Аны жазууга малдын терисин калдырак кылып иштеп чыгыш үчүн өтө эле көп түшүк талап кылынат. Өзүн сабаттуумун дегендин баары китеп сатып алыш үчүн эч нерсесин аягылары келбейт. Бирок аны жазганга тери жетишпей жатат. Кара булут ушуларды жобурап
кызын жанынан чыккысы келбей турду. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат.